1-июндан баштап мыйзамдуу түрдө тонировканы уруксатын сатып алса болот. Ушул тууралуу бир сунуш айтам. Видеонун аягында комментарийге ошону колдойсуңарбы же колдобойсуңарбы жазып койгула. Ким тонировка чаптаса, кандай гана жакшы тонировка болбосун, бирок бир канча процент эрежени бузуп алганга же ДТП болгонго шарт көбүрөөк түзүлөт. Айнекти караңгылатпай жүргөндөргө караганда. Ошол себептен ушул тонировканы чаптагандарга баягы группа рискага болуп калат да, өзүнчө булар көбүрөөк болуп калат. Эми ушул тонировканы чаптап алып ким мыйзам бузган болсо, ДТПга учурап, мейли ал жерде пострадавший болобу болбойбу, ДТПга түштүңбү, сен күнөөлүүсүңбү деп табылдыңбы, болду. Сенин калган срок, мөөнөтүң, ошо тонировкага уруксатың автоматтык түрдө аннуляция болот. Экинчиси, ичип алып кармалган болсо, терезелери караңгылатылган болсо, анда дагы автоматтык түрдө аннуляция болот. Ошондо ушул тонировканы чаптаган айдоочулар эрежени жакшыраак сактап, эки эсе көбүрөөк көңүл буруп калат деген ойдомун. Бул биздин коомчулугубуздун коопсуздугу үчүн, элибизге жакшыраак шарт түзүлүшү үчүн. Анткени терезеде караңгылаттык покрытиясы бар, пленкасы бар жана пленкасы жоктун айырмасы сөзсүз түрдө болот. Кандай гана жакшы айдоочу болбосун, кандай гана эрежени билип, так сактап жүрбөсүн. Ушуну колдойсуңарбы, колдобойсуңарбы?